الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bundan bir qancha kun ilgari internetga aytganmiz, kimde kim mına uşul kitapni mening qo'lima tegizsa ağa sıylık bo'ladi deb. Kitap hazır şanın astında qo'lima tegdi. Kitap Kırgızstan'ın ayamağından çoğun alaydan çıktı. Çoğun alaydan geldi. Aytat qad tajidu fil nahri ma la tajiduhu fil bahri deb. Keyde çalkıgan denizden tappağandı, kiçinekey bir daryadan tavap alışın dele mümkün. Şunun için o çoğun alaydan geldi. Bu libasul mar'ati ve zinatuha. Ayaldın giyimi cananın zinatı jasalgası degen Vahbi Süleyman Gavici degen Albaniyalık alımdın kitabı. Kitapты men jarımından göğün az baraqtap koydum şanın astında. Жақсы нәрсе бар екен. 70 беттен тұрған хижаб деген еміне. Анан негізгілі бұл кітапты аялдың бетін жаап жүрүш керек дегенге маани басып қойып тұран еткені фитна көп болса. Ханафи мазхабта, Малики мазхабта, Шафи мазхабта аялдың жүзі парз емес, бір ғана Хамбали мазхабта бетін жаап жүрүш керек дейді дағы. Ал эми Ханафи мазхабта өтө фитна болгон учурда жаш аял заттары анда бетін жабыш керек. Егер фитна болбосо анда жүзүн жапкандын кереги жок. Жүз аврат эмес, бирок фитна болуп кетпестик үчүн деп. Мисалы үчүн аялдын үнүндө аврат эмес, бирок аврат эмес болгонуна карабастан үнүн жанагы азан айтып чыгарбайт мисалы үчүн. Андан сырткары ошол эң эле кызык жери аялдын чачына кам көрүүсү жөнүндө, чач улаштыруу боюнча. Андан сырткары ошол хижаптын пайдалары, андан кийин ошол аял затынын жоолугун, паранжысын же хижабын чечүүгө, же элечегин чечүүгө болгон душмандардын айла аракеттерин дагы баяндап өткөн. Анан бир кызык мыйзам келтириптир. Абдулхамид Сани деген Осман империянын падышасы. Ошол осмондуктар сыртка чыгып атканда аялдар ошол Осман империянын ичинде жүргөндөй хижаб кийбестен, никап кийбестен сыртка чыккандыгын билип буйрук чыгарып, кайсы бир аял заты сыртка сапарга чыга турган болсо, анда сөз түрдө осмондуктар кийген только шар'ий хижаб менен гана чыксын деген милдет коюптур. Анан ошол Осман падышаларынын бири Европага барып, Англияда кайсы бир жерде көптөгөн падышалар менен бирге олтуруп, анан олтурган жерде суроо бериптир бирөө, силерде осмондуктарда, мусулмандарда аялдарыңарды, эркектердин мажлистерин аралаштырбайсыңар. Кайсы бирден келди аялдардын укугун төбөлөп атасыңар силер бөлүп дегенди айтыптыр. Биз осмондуктар, биздин балдарыбыз, аялдарыбыз тууган балдардын бардыгы өзүбүздөн гана болсун деп үмүт кылабыз деп ошентип айтыптыр. Биздин балдарыбыздын бардыгы өзүбүздүн гана балдарыбыз болсун деп үмүт кылабыз деп айтыптыр. Эми аялдарды эркектердин жамаатына кошпой койсо эле аялдарды төмөн санагандык эмес, анткени аялдардын деле жамаатына эркектерди кошпой коебуз, чынбы? Ошондой сөз да. Аялдар жамаат болсо эркектер баса кирбе деп айтабыз. Эркектер төмөндөткөн болобу? Жок, андай эмес. Ар кимдин өзүнүн орду бар деген маселе. Бул жанагы аялдардын жоолук салынгандыгы, мусулман кийим деген Куранда жок деп аткан анча-мынча сөздөр чыгып калып атат элибизде. Анан ошого жооп катарында бир макала жазсам, мурда бир фатва чыгардым элем. Анан бирок ал ошол адамдардын колунда бар жогаргандай болуп, анан ошону кененирээк далилдер менен жазсам деп бир канча маалымат топтодум. Мына ушул чыкты. Буну ошол Сирияда окуган бир убактагы биздин каарыларыбыз, алымдарыбыздын бири Асылбек Таштемиров таксырыбыз Арашанда сабак берет. Ошол киши да бар экен, Сурияда окуган. А мен муну издеп тапсам, бизге келиши $25 болот экен, өзү $3 экен. А бирок бул жакта $1,5 жазылып турат алган баасы. Бирок эгерде китептин баасы аз болгон менен ал ошол ичиндеги мааниси менен кымбаттап кетет. Ичиндеги маанисин издеп дүйнөнүн баарын зучу кылдык. Саудияны карап таппадык, Египетти карап таппадык. Анан Дарил Башайрден Суриядан чыккан китеп экен. Мына ушундай. Анан экинчиси бүгүн Жумгалда Кызарт деген жер бар.
Kızart aşusun düşkende uzun ketken ayıl var. Oşol jerde 82-yıl ötüp ketken Darwish degen alim ötken eken. Oşonun kiteplerini barıp görüp, anan keyin özümde kalıp çakkandarından, bana okuyturgandarım dep. Anan kalagan özüne kaltırıp geldim, kaçan muzey oldap gelip beres dep. Ne kitaplar var deysiңерби? Ayerde Arabi jana Türk tilindagi kitaplar var eken, Kazandan çıkan Muhtasar'ın şarkı Cami Rumuz'un 4. tomu var eken, Arap dilinde gana. Demek Cumgal'da kızarttım oldu, Arapça bilgen degen söz. Anan Akaid Nesafiyanın Kazan basma Cürcani'den şarkı menen var, bir tomduk Arapça. Andan sırtkarı biz okuyatkan Muhtasar'ın şarkının Türkiye Mecmuaül Maksud'un 2. tomu var eken. Birinci tom biraz sorap ketip berбей koysa gerek, ilgari moldalar şunday bolgan, hazırkılı şunday. Kitap sorsa berilbeyt. Biroq men kısa kopya kılıp kayramdan tapşıram esine. Anan keyin andan sırtkarı tafsir var eken, Türkiye tilindegi 2 tomduk çoğu ayabay. Andan sırtkarı Peygambarın şamailleri var eken, barda Türkiye tilde. Aytor şunday bir 30'da kitebi var eken. Biz özümüz bilbeybiz, alımlarımız var, ötüp etken. Ana süretini görsem, süreti kadimkide sakalçan, çapançan, şunday kadimki Kırgızdın moldosu. Anan jurnalları var eken. O şilgerki çıkan, Taşkent'ten çıkıp durgan jurnalları alıp turup çeken, Aşka'dan çıkan. Anan Livya'dan Bağdat'tan çıkkandağı bir Arapça jurnaldağı var eken. Arapçanı bilbesi jurnalda ne kılat elan, okuy böyle okuyup degen söz da. Şunu alıp gelip şunday kitapların gördüğüm. Bu Cumgal'ın kızart degen yerine. Elhamdülillah. Kırgızstan'dan çıkan alımlar degen kitap jaza turgan bir ideya meni köpten beri oylap жүрөм, бирок топтой албай жүргөм. Мына бирөө табылды. Сүрөткө түшкөн эмес экен, болбойт деп. Bir жол жана пенсионный эмеге сүрөткө түшпөсөң пенсия бербей коет деген түшүптүр. Мурчуйуп түшкөн экен, анда да капы болуп атат, мени бекер сүрөтасыңар деп. Ошо сүрөтүн көрдүм, анан бир сүрөтү бар экен, чай ичип отурган жерден, бираттан, кымыз ичип отурган кандай, бирөө тартып алып туруп, курмажан таткандай кылып көрсөтпөй. Эки эле сүрөтү бар экен. Ошентип топтоп атабыз. Анан ушундай аалымдар жазып атабыз, Кыргыздан чыккан, Кыргызстандан чыккан десек эле, Кыргыздын атасы намаз окуган барда чоң молдо да айта берет. Өзү Фатиханы жарым билбейт, мен атам чоң молдо болгон. Аалым болсо бир китебин көрсөт, кол жазмаларын көрсөт, жазган китебин көрсөт, ишенелибиз аалым деп. Мен айта берет да аалым деп бардык эле. Өзү Фатиханы жарым жакшы окуя берет, анан аалым дей берет. Кыргызга ошондой президентке кое турган болсо 80 адам койгон бизге, билесиңер. Анан молдо кимде өтүп кеткендер бардыгы молдо болуп чыга берди. Ошого ата бабаларыңарды молдо өткөндөр болсо биринчи далилегиле. Алым экенин анан кошобуз шака. İnşallah Nasat Medya менен сүйлөшүп, Nasat Medya'nын директору макул болсо, ошол кишинин кызынан бар осуят алып, ошону сүйлөгөнүн жазып, ошол алымдын китептерин жазып, сактап Nasat Medya'ны чыгарабыз, бүтүн дүйнө көрсүн деп. Анан качан материал топтолгондо китепче кылып чыгарып, элге тартуулайбыз. Анткени биздин ислам өзүбүздүн тарыхыбыз бар. Кыргызстан ислам, кыргыз ислам тарыхы дагы бар, алымдарыбыз дагы болгон. Болгону мактанып көчөгө чыгып мен мындаймын деп мактанган эмес. Кичипел ушундай адамдар болгон. Мына кызарттын Жумгалдын кызартынан деп атат. Эч ким ойлобогондой. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibatu lil muttaqin. Sallallahu taala ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Yekulu el-musannifu التبريزي رحمه الله تعالى وأدام الله نفعه في الدارين آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال جندب Cundabin. Cundub Cundab de okusa da durus bolot. Cundabin Cundubin qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ukhudhuru zikra wadnu min al-imam fa inna ar-rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkhara fil jannati wa in dakhalaha rawahu Abu Davud. İmam Abu Davud Sicistani'nin Sunan kitabında Hazreti Samura ibn Cundab aytat aytdı Peygamberimiz aleyhisselam
zikirge katışkıla gelgile deydi. Zikir degende mani Cuma aslında hutbaga. Kebir adamlar Cuma namazını ileşip kalsan ileşip kaldın deyip hutbaga mani verve geçiverek gelip dele gele verişim. Geçirek dele gele verişim mümkün da. Yok. Zikirge katışkıla deydi. Ne zikir degeni Cuma aslında hutbaga katışkıla. Vadinu minel imami imamga jakınırak oturgula. İmamga jakındagıla. فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. Bir pende imamdan alыстаган сайын алыстай берет. Ошол алыстаган сайын бейиштен geçittirile берет дейт. Биринчи сап имамга жакын болгон, имамдын хутбасын уккандагы маани ушуга жараша болот. Имамдан адам алыстай берет, ушунчалык алыстай берет. Бунун бейиштен geçigүүсү да ошончолук деле geçиге берет. Ва ин дахалаха бейишке кире турган болсо деле. Demek oşol imamga jakındarak oturup imamdın oğuzun tiktep maselesini uğam degen adam oşol beyişke erterek gidegenge anın ışkıyakı, ışığı oşonda nertesi bar degen söz. Antken şunu bar hareketmenen bolot. Jakındarak oturam erterek gelem degen söz. Jakındarak oturam oşol жерден görüp durup janagıda alıstan ününü uğu emes, balkim oğuzundan, gözünden, koldan jestlerin karab oturup göbürök istifada payda alam degen mani gelip çıgat. Göbürök payda mani alam degen söz gelip çıgat deydi. وعن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. İmam Tirmizi rivayet kılgan bu hadiste bir iki mesele var. Birincisi an Muaz ibn Anas'in deydi. El-Juhani an abihi. Muaz ibn Anas özünün atasından rivayet kılat deydi. Muaz ibn Anas'ın atası Anas peygamberimizden söz uqqandığı jönünde bizde kavar yok. Alımlar aytışat. Demek Muaz ibn Anas atasından devatat atasının bir dağı rivayeti yok kitapterde deydi. Demek al atasından degen jönle Muaz ibn Anas dep aytıp ketip öyle aytaverse jakşı bolot эле, бирок an abihi degeni özünün atasından degeni tуура эмес болгон кени atası hadis menalet bolup rivayet kılgan adam emes dep aytat. Bирок Muaz ibn Anas balasının rivayatlары bar deydi. Oşonuň üçin an abihi degeni balkim tуура эмес bolup kalgan dep aytışat. Cönel an Sahl bin Muaz an abihi devaysa tuğra bolot ele dep bunu İmam Tirmizi, İmam Abu Davud jana başkalar Tirmiziler belgileşken. Aytat hadiste Peygamber aytdı deydi, kimde kim Cuma günü adamdardın moynundan atta ötse deydi. Adamlar olturat, özü tüşten keyin geldi, gelip adamlar otursa attap puttap astın katar ötüp ketip atkan adam. Adamların moynundan atta ötüp ketip atkan adam. Özü sen geç geldin, ertegelin astık otu, ertegelin gerek, geç kalıp kaldın sen. İmam mesin, başka mesin, zarıltılı yok sana. Bırak adamdan attap puttap türtüp, ziyan verip astığa ötken adam deyip, İttehada cisran ila cehenneme. Oşol kılgandığı deydi. Oşol kılgan işi al özüne tozak olgun köpüre kılıp alat deydi. Oşol kılgan işi ağa tozak olgun köpüre bolup beret deydi. Eğer ittehada da okusa. Peygamber aytkan, Peygamber sahabalar ukkan, anan köp hadisler ukkanda kağızga düşkön da. Anan kağızga kayra kelgende Peygamberimiz ittehada dep aytkan bu, je uttuhida dep aytkan bu. Feil malum bu, feil meçhul bu. Misal üçün Kırgız tilinde urdu degen söz var. Urdu degen söz bu feil malum belgili etiş, kim urganı belgili. Elemi duriba uruldu dep aytsa, kim urganı belgisiz. Oşol siyaktı bu jerde oşol jana kılgan amalın tozokko köpüre kılıp aldı degen mani çıkat. Eğer uttuhida dese, anda oşol adam özü tozokko köpüre bolup kalındı degen mani bolot. Eğer oşentip ayta turgan bolsa, adamlar tozokko bara turgan adamlarga köpüre bolup, oşol tozokko barçılar bunun üstünden tebelep barat degen mani gelip çıkat deydi. Bирок alımlar da birinci ittehada. Oşol kılgan amalı anı tozokko jetelep barat, tozokko bara turgan köpüre bolup beret degeni tuğrarak dep mani verişet.
Бул хадис сахихат, анткени ушул хадистин маанисинде башка бир канча риваяттар келген. Бул деген сөз ошол адамдардын соо алам деп келип, ана ошого карабастан мойнун аттап тебелеп кеткендин канчалык күнөө экенин кабар берет. Бул деген тозокко түшүрүп коет деген сөз эмес. Балким тозокко апара турган жолдун башаты болуп, ошого көпүрө болуп берип атат. Ошондой кыла берсең, ошондой кыла берсең, эми бул деген адамдарга зулумдук берүү деген сөз. Бул деген коррупция, бул деген дагы ошого эмне жаман бар айтсаң боло берет. Анткени мечитте сен адамдарды урмат кылбасаң, анда кайсыл жерде урмат кыласың? Мечитте сен өзүңүн адамдардын укугун тебелебестен, өзүң кезек менен кирбестен, аттабастык өтүп кетсең, анда дүкөндө, башка жерде иште жер алганда, дагы бир жерлердин бардыгында адамдарды аркага сүрүп кое бересиң. Сен күчүңө салып, кыйындыгы салып кое бересиң. Сен ушул жерде адам укугун тебелеп атсаң, анда любой жерде тебелеп коюшуң ыктымалы бар. Бул деген сага тозокко боло турган көпүрөнүн башы жөн эле болуп калат деген маани келип чыгат. Демек, мына ушул жерден этият болгон. Жумага келдиңби? Бирок алымдар айтышат бир гана учурда. Эгер астыңкы сапта орун бош туруп, экинчи сапта бош туруп, үчүнчү сапта адамдар тизилип отурган болсо, анда булардын үстүнөн мындай моюндан ашып өтүп, жанагыдай мындай тургулай атып кетсең болот дейт. Анткени бул адамдар ошого татыктуу адамдар. Анткени астындагы сап толуктабастан олтуруп алышты, өзү бул толукташ керек эле. Демек, толуктабадыбы? Анда мунун жанынан ашып түшүп, наракка өтүп кетсең болот дейт. Анда бул убакта күнөөкөр болбойсуң. Бош орунга. Анан бош орун жок эле өтүп алгандан кийин деп ким орун берет деп бияк карап, тамакты кире берген ал туура эмес деп айтат. Нарыжыл деп ушинтип түртүп койгондор дагы бар. Ал болбойт. Кээ-бир адамдар айтышат, Азирети Усман радияллаху таала анху Азирети Абу Бакр хутба кылып атканда келип мынтип жылдырып астыга өттү эле. Азирети Усман өткөндүгүн Азирети Абу Бакр токто, Умар, ошокто тур, антип өткөн болбойт деп инкар кылган жери жок. Аны эмне кылабыз дейт. Десе эки маселеси, биринчиси астында бош орун болгон болушу мүмкүн. Экинчиси адамдар ошого ыраазы болгон болушу мүмкүн. Анткени Азирети Умардан кийинки халифа ким? Усман. Демек, ошондон кийинки эң татыктуу адам бул ким? Азирети Усман. Ошондой болду. Демек, Азирети Умардын кокустан намазы бузулуп калса, дараты бузулуп калса, улап кете турган эң аалым төрөгө түшүш керек деген маселе. Ошон үчүн кээде жума сүйлөп аткан башка болсо, бир аалымдар келип калса, аны чыкырып астыга өткөзүп алган булушуга туура келет. Кече биз жума окуп атсак, хутба окуп атсак, Асан ажы келди, маселе айтып атсак, астыга чыгарып өткөзүп имамга өткөздүк. Дамла келгенин дамланы көрбөй калыппыз, билбей калдык кишини. Демек, ушундай болот. Анан кээ бирлер мына өзүң айтасың, кечке маселе өтпө деп, анан чыкырып астыга өткөзүп, мени бийлигиңен пайдаланасың. Жок. Бул ар нерсенин өзүнүн орду бар, Ар нерсенин өзүнүн орду бар. Кокустан имам дараты бузулуп, эс соолуп дагы бир нерсе болуп жүрөй гана приставление көтөрүлүп жыгылып калса, дароо бир намазды билген бир өтүп кетиш керек. Анан кээде чалдар биринчи сапты бербейт, таараттын пардын толук билбейт, астыга туруп алышат. Башка бир орунга койбойт. Намаз бузулуп калса кантип оңдуп кеткенди билбейт. Ошон үчүн ошентпеш керек. Ал эми айтышат, эгерде кимдир бирөө дейт, келип шапкасын коюп, жайнамазды салып, ээлеп коюп кайра кетип калса, сен келгенден кийин ошону көтөрүп алба дейт. Чекеге түрүп коюп туруп, ордуна олтура бер дейт. Эмне ээлеген жок ал өзү дейт. Өзү отуруш керек, ал денеси эмне ээлеш керек дейт. Бирок кээде болот дейт, кандайча дейт. Бул адам келип олтурат, анан дараты бузулуп калса, даратканага барып келиш керек, бул убакта болот дейт. Бирок булар кайсыл жерде болбойт? Эми жанагы Кабада айланган жерде Макам Ибрахим бар, билесиңер. Макам Ибрахимдин тушунда, же пайгамбарыбыздын раузасында жанагы Мадинада жашыл килем салынган жер деп, ошол жерде, ушуга окшогон кээ бир жерлерде ошентип ээлегенге такыр болуп, башка жерлерде жайнамазын же башка өзү келип туруп, анан келгенден бир нерсени ээлетип койгон болсо уруксат дейт. Анан бирок үйдөн кошуна жөнөтүп атканда, мен уюмду жайып коюп барам, сен эстелеп кош жерден деп койсо ал болбойт деп алымдар айтышат. وعن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم bu жерде Muaz ibn Anas'in деп туруп ан абихи деген жок, Muaz ibn Anas'tan пайгамбарыбыз деп айтып кетти туру. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبوة خبوة يوم الجمعة والإمام يخطب رواه الترمذي وأبو داود.
Şeyh Albani Mishkatga bergen şarkında şunu habvati dep koygan. Yok, Mulla Qari je hibvatu je hubvatu degen. Hibva je hubva degen emne dese, bul adam masala aytып atkanda iki dizesini götürüp iki kolu menен kuchaptap oturgan degen söz. Je giyimi olsa giyim menen tizesini baylap algan degen söz. Kebir adamlar oşunda oturatlar çapanını alıp durup tizesini janagıday çöçöye oturup durup anan tizesini çapanı menen baylap alат. Kebir jelder remenge okşogan nerse bolup durup tizesini көтөрөт да анан кийин белине киргизип тизесин өзү тартып алат. Адам ошондо мында тың олтуруп эс алган ыңгайлуу болот. Ошентип олтургандан тыйган дейт. Бул качан хутба окуп аткан учурда. Анткени адамдын маселесин угуш керек. Адам хутбаны ошону түшүнүш керек. Ошол хутба бул адамга бир жумалык азык болуп бериш керек. Демек уктай турган шарттарды түзбөш керек деген сөз. Өтө жөнөнүп алган, жан баштап алган, анан ырахат алып ушинтип уктап кете турган эмес, жок, адам сергегерек отуруш керек дейт. Анткени ошентип уктап кетсе, кокустан жыгылып дараты бузулуп калса, анда барып дарат алып келиш керек, дагы хутбадагы пайдадан куржалак калат. Булардын бардыгы демек хутбада жаңы бир нерсе айтылыш керек деген маани. 156 жыл мурдагы жазылган хутбаны жаттап алып, ошол эле кайталап айтып коюп түшүп кете берсең, анда кандай пайдасы болуп калат? Демек хутба ар күнү жаңы хутба болуп, ошол адамдарга багытталган маселе айтылыш керек. Ошого жарай турган болсо өтүш керек. Айыл жеринде жума молдо жок, малдарға кетип калганбы жума күнү, ана эмне сөнөт деп чыгып туруп, хутбага ошо өзү билген сүрөнү окуп кайра түшүп кетип кала беришет. Жок, андай эмес. Хутба өзүнчө сабак, дарс, мусулмандарды агарта турган маселе. Сөз түрдө ар бир эркек адам үйүнө жумага келип, жумада 1 саат жана жарым сааттык лекция угуш керек деген сөз. Ушунчалык деңгээлде илим берилет бизде. Лекция угуш керек, апарып жеткизиш керек өзүнүн үйүндөгүлөргө. An ibn Umar qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك رواه الترمذي. İmam Tirmizi aytat, Peygamber aleyhisselam ayttet, Hazreti İbn Umar aytat, egerde sizlerden biriңер cuma günü uykusurap estep ketse, uykusu gelip ketse, ordun almaştırıp alsın deydi. Taksa sen bir yaka jıldırıp, anın orduна otur, uşunday kılıp, ordun almaştırıp alsın deydi. Үргүлөп кеткен ошол орун, үргүлөгөнгө себеп боло турган орун, үргүлөп кетсең, дары ордун алмаштырып олтурсаң, үргүлөгөнүң кетип хутбаны түзүгүрөөк угасын деген маани. Демек, мына ушундай жумада үргүлөп кеткенге болбойт экен, урматтуу бир туугандар. الفصل الثالث عن نافع قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مقعده ويجلس فيه. قيل لنافع في الجمعة قال في الجمعة وغيرها متفق عليه. Hazreti Nafi aytat İbn Umar'dan uqtum deyt. Uqtum alaytты Peygamberimiz aleyhisselam bir adam başka bir adam turguzup jiberip oşonun orduna olturup algandan tıydı deyt. Bir adam meşitte otursa etur dep turguzup jiberip turup oşonun orduna olturup algan tıydı. Alımlar aytat, biri otursa namazda je uşunda hutbada anan başka biri gelip anı turguzup jiberip anın orduna oturup alsa bul adam günөө deyt. Gebir alımlar bul haram degenge çeyin barat. Gebir alımlar uşunu emne haram degenge çeyin barışat. Bul albette toora emes bolot. Taң suraştı. Qila li Nafi'in fil cum'ati, Hazreti Nafi aytıştı, bul cuma günü dedi. Bul emne cuma günü dedi. Degende fil cum'ati ve gayriha, cuma günü jana cumadan başka günü deydi. Cuma günü jana cumadan başka günü. Sabakka egerde kayсы bir meçitte sabak bola turgan bolsa, sabaktın jarımında je başında çıkıp keteni kaalagandar sabak bергендин gözüne görünbey oturgan suranat elem. Bu kitapta aytın adepsizlik bolot. Antkeni sabakты togotpay ketip atabı, je sabak tuura emes bol, ошон үчүн жийиркенип чыгып кетип atabı деген söz келет дагы, анан илимге урматсыздык болот. Ошон үчүн bir adam şaşılış bolso, иши кыстай турган болсо, же дара тез бузула турган болсо, же кичине уруп кетейин десе, анда ошол сабак берген шейхке көрүнбөгөн жерге отуруп, анан акырын чыгып кетсин, урматтуу бир туугандар. Бул илимдин адептеринен. Мага да ушундай түйүлөт. Неге чыгып кетти? Демек мен бир жерде ката айтып койдумбу? Айтып аткан туура эмес болуп калдыбы? Же бунун акыйдасына туура эмес келип калдыбы?
деген сөз келет да адамдын ичинде илхамды кадимгидей жоготуп коет. Ошону эстен чыгарбаш керек. Туруп эле нары карап кетип атса, эмнеге кетат бул деген ой келет сага. Экинчиси зикирден кетип атканда таасир калтырат, биз бир ичинде эмне экенин билбейбиз биз. Ошого этият боло. Кайсыл гана шейх болбосун, кете тургандар көрүнбөй турган жерге отуруп, анан кете берип сырттан биз биле албайбыз. Бардык сабактарга бизде азыр ар бир күнү сабак бар, базар күнү дагы, базар күнүнөн башка жерлерде. Сабактардын баарына барганда мына ушундай маани эсиңерден чыкпасын. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر الجمعة 3 نفر فرجل حضرها بلغو فذلك حظه منها ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام وذلك بأن الله يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها رواه أبو داود. Hazreti Abdullah ibn Amr aytat, Peygamberimiz aleyhisselam aytты deydi. Cumaga 3 türlü adam gelet deydi. Birincisi bir adam cumaga gelet, gelgende cumada turup anamını söyleyiveret. İmam hutba aytıp atsa anamını söyleyip lagı kılat deydi. Bunun oşol cumadagı ülüş oşol ele deydi. Cumadan kutuldatı var, biroq cumanın soğuğu yok. Balkim peşim okup ketkende ele boldu degen alımlar dağı var. Balkim beşim okup öyle, zuhur okup öyle ketti degen alımlar dağı var. İkincisi bir adam cumaga gelet, al adam cumaga gelip imam hutba aytıp atsa bul uşul dua kabul olup iki kolun jayıp alıp ıylap uşuntu berilip buruldap dua kılat deydi. Kuday Taalam kalasa duasını kabul kılat, kalasa duasını kabul kılbayt deydi. Bu ikinci bir adam. İmam bir yakta söylep atsa bul yakta önce dua kıldı, o yerde burkan şarkan düşüp duasını kılıp atkan bolat deydi. Üçüncüsü bir adam al cumaga gelet, un çıkpastan sükut çalıp insaat kılıp aytılgan hutbanı ugat deydi. Bir dağı musulmanın moyun atta ötpeyt, bir dağı musulmanға ziyanın tiygizbeyt. Cumaga gelgende başka biröөнү türtüp, anın batingelerini türtüp verip, je oturganda biröөнүн kiyimin tebelep alıp, şundaylar bot. Turayın desen çapanın basılıp kalgan bolat misal üçün. Je bolboson piyaz jep alıp, piyazdın jıtı menen, çinoktun jıtı menen, je butun sasıp ketken jubay oşo menen, je koltuğun jıttanıp atat oşo menen, je bir işinde bir krast etken, kraskancı turup kal adamların buru jarılıp ketet oşonu menen. Aytır uşuğa okşogon bir nerseler menen başka biröөгө zarar ziyan jetkizbestен gelip cumaga katışkan adam deyt. Muna uşul adamga oşol okugan cuması oşol cumadan kiyinki cumaga çeyin kaffarat bolup beret deyt. Bardık günöөлөрүн geçirilişine oşol sebep bolup beret deyt. Anan alaz emes, aga da 3 gün koşulat deyt. Demek 10 gündük günöөлөр oşolu menen oşol cuması menen geçirilir. Anstele cumaga gelesin. Cumada aşkpese 1 saat 2 saat bolasun. Oşol jerde tartipti sakta biröөгө ziyan berбестен, машинени койгондо, башка кылганда, кебирлер бип бип деп кыйкырып тургандар, башкалары бар. Жок андай эмес, тартип менен келип, жуманы тартип менен окуп, тартип менен кете турган болсоң, 10 күндүк күнөөлөргө каффарат болот дейт. Деп пайгамбарыбыз бул аятты окуду. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Kimdegim bir жакшылык кылса, oğa 10 есе soğup berilet degen ayatты okudu. Ravah Abu Davud. Leylekte, Sülüktü'de sel oldu. Anan men anda muftiyelem, anan bardık. Jardandardı kötörüp alıp. Agayım köp kanda jardan berебиз. Көңүлүн көтөрүп moldalar gelip ketти. Anan barsak bir ayılda Mulla Ali Qari degen molda var eken. Atı şunday eken, Mulla Ali Qari eken. Hazır ötüp ketти bar bilbeyim, Sultan Qazi Alpar jetelep. Urmat kılıp bizde şunday moldalarga barganda pul berебиз. Şontoyun atan tıyın salып alasın, çoğun aksakal moldalarga menin belegim bolsun dep 1000 so'm akça taratasın. Bu şunday boluş gerek. Antpese anın urmatı var. Al oşolar dua kılgançı biz molda bolup oturabız. Biz oşunsek yiyin dagı biz oşunday urmat kılışat. Biz karıgına oşqa bolganda, moldake uçuraşkanda kurgol uçuraşpayt. Al jakşı masele. Anan men esinde kalgany ana şonda akça berdim akişige.
Desem alып atып өзүнчө көрүп атат, жакшылап окусам ушуну айтып атат да. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha деп окуп атат. Кимдеген бир жакшылык берсе, Кудайым ага 10 жакшылык берет деген аятты шуурап көрүп айтып ана чөнтөгүнө салып. Бул деген дуасы. Мен сага ушуну бердим, Кудайым сага оны ашырып берсин деген дуаны айтты ошентип атат Мулла Али Кари. Анан сүйлөгөндө мындай жакшы киши экен, арабча текст айтып алып туруп ошондон сүйлөйт да. Сөздүн көркү да, сөздүн көркү. Арабча бир аят айтып, бир хадис айтып туруп, анан сүйлөйт. Деп угасың. Селде кадимкидей башында Мулла Али Кари. Неге Мулла Али Кари болгонун билбейм. Мулла Али Кари китебин көп окуган үчүнбү, же аты Мулла Али Кари анан биздин Бишкекте бир Али Карыбыз бар, Мулла Али Кари. Бирок ал мечит салат. Ал Кар аты Али, Али Кари дейбиз, анан өзү мечит салат. Астына Мулланы койсоң Мулла Али Кари. Экинчи Мулла Али Кари. О, мечитте имам өзү, молдо, дордойдогу кичинекей мечит имам өзү. Ал дагы лелектен. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الخمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت فليس له جمعة رواه أحمد. İmam Ahmad özünün Musnad kitabında rivayet kılganday Hazreti İbn Abbas aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты deydi. Kimde cuma günü imam hutba kılıp atkanda süylösö, al ulu çoğun kitaplardı kötörüp жүрgөн eşekti misalınday deydi. Hutba aytıp atkanda süylösö. Cuma okup atkanda süylösöçü. Anda kanday bolot? Ha? Namaz okugan stile süylöp aytkan bolot. İmam namaz okup atkanda, uyup atkanda namaz okup atkan bolot alдағы. Adamlar taң kalat da. İmam hutba aytıp atkanda süylöbösök jakşı, bирок imam namaz okup atkanda süylösökçü деген суроо чыгып калышы мүмкүн. Жок, анда süylöбөйсүн. Hazret İmam Abu Hanifa sabak өткөндө, sabakta кенен отурат экен, буттарын сунуп отурат экен. Анан bir күнү bir келиптир, селделери чоң чапандары, жылтырактай сакалдары сону майлаган, кымбат атырдын жыты келип турат, сүрдөптүр, бул чоң алым окшойт. Деп анан бутун жийип отуруп сабак берип баштаптыр. Анан Рамазанын фазилетин айтып, анан Шаввал 6 күндүк Шаввал орозо кармаш керек деген фазилетти сүйлөптүр. Анан жаңкы шейх бир маалда колун көтөрүп, менде суроо бар деп. Абу Ханифа карап калыптыр. Чото бир неке болгон. Кош кулагым сизде айтыптыр. Таксырым. Шаввалдын фазилети өтө көп айттыңыз, бир суроом бар менде. Ушу Шаввалды кармайын десең, Шаввал айы менен Рамазан айы bir күнгө туш келип калса, кайсынысын кармайбыз? Деп суроо бериптир. Ана Абу Ханифа карап олтура күлбөп тура киши. Айтыптыр, Абу Ханифанын бутун суна турган убакыт эми келди деп, анан бутун сунуп анан айтыптыр. Туганым, Рамазан менен Шаввал бир келбейт. Орозо бүтсө, орозо бүткөндөн кийин Шаввал башталат. Орозо бүтпөсө Шаввал башталбайт. Анын сыңарындай имам хутба окуп атканда адам сүйлөгөн мүмкүнчүлүк болот, намаз окуп атканда мүмкүнчүлүк болбойт. Адам намаз окуп кошулуп. Намаз окубага мешитке келбейт. Ушундай эмеспи? Эми ошол адам жүктү эшекте эмне үчүн десе, эшектин үстүнө китепти коюп койсоң дагы ал эчтекесин билбейт, амал кылбайт деген. Ошол сыяктуу кээ бир адамдар билет. Bundan işaret adam ошону билип туруп дейт. Бирок жума намазынын хутбасы болуп атканда ушул маселени билбей бирөө сүйлөп алса, ал күнөөкөр болбойт. Аны кийин үйрөтүп коюш керек ага дейт. Ага кийин үйрөтүп коюш керек. Демек, илими бар болуп туруп сүйлөсө күнөөкөр болот деген маани. Эшекке жүк жүктөлгөн эшек деген сөз, илим жүктөлгөн, илим алган эшек сыяктуу деген маани келип чыгат да. Ошондуктан ага билбей калган болсо айыбы жок. Ага дароо жок деп айтпайсың, немне? Намаз бүткөн ага секин кармап, таксырын бери карачы деп айтып берип коесуң. Анткени намаздан кийин деген айтат: "Валлази якулу лаху ан ансит лейса лаху жум'атун." Эми бирөө сүйлөп койсо хутба учурунда, ошону сүйлөбөй тынч отур деп айтсаң дейт, сенин дагы жумаң жок болот дейт. Анткени жума жок болот дегени
Okugan namazın 5'imnin katarını öte. Oşo gün namazdan kutulgan bolosун boldu. Bирок жуманын фазилети жок болот деген маани. Ошого бирөө кыйкырып сүйлөп атса дагы, "Өй, токто" деп сүйлөгөнгө саңа болбойт. Міне унчуп отура бересиң. Колуң менен да ындай кылбайсың. Көзүң менен да кылбайсың. Ишарат да кылбайсың. Унчуп отура бересиң. Анткени сенин дагы куд ошондой шерик болуп калышы мүмкүн. Ниетиң жакшы болсо, башка болсо. Эми ушуну карап көрүлө тууганым. Бизде кээ бир жерде чогулуш болуп калып башка боло турган болсо, бирөөсү ошибка кыла турган болсо, анын жүзү туурулайт. Жанагы бирөөнүн ошибкасынан жүзүнүн ошибкасы туурулап отуруп, андан көбүрөөк болуп кетет кээде. Ошон үчүн бирөө сүйлөп калды, эч ким ага маани бербей койсо, тынч туруп калса, алдагы бияк биян карап анан кийин кой деп өзү да тынч болуп калат. Бирөө кыйкырса, түстүр мечиттин баары кыйкырса, имам биякта кандай болуп кетет? Ошон үчүн жума хутбасы болуп атканда, расмий хутба болуп атканда, бирөө шоктонсо, шоктонбо деп айтсаң дагы шоктонгон болуп эсептелесиң. Жума толук соо берилбейт ага дейт. وعن عبيد بن السباق مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك رواه مالك ورواه ابن ماجه عنه وهو عن ابن عباس متصلا. Men daima bunu görgöndө Abdullah ibn Mubarak Marwazi'den uyuна эстей берем. Abdullah ibn Mubarak Marwazi daima uyuна келген конокторго сууга бал кошуп берчү экен. Бал кошулган суу. Ошентип кошуп берчү экен. Ошону жакшы көрчү экен. Abdullah ibn Mubarak Marwazi. Биздин тууган түркмөн болот, о Марудан болот. Китептери көп. Убейд ибн Саббак айтат, мурсала. Мурсал дегени табии сахабаны айтпай туруп, пайгамбар айтты деп айткан хадис. Мурсалан айтты пайгамбар алейхиссалам, жумалардын бир жумасында айтты дейт. Эй мусулмандар жамааты, мына ушул күн жума күнү Кудай Таалам силерге майрам кылып койду дейт. Айт кылып койду дейт. Фагтасилу, жууңгула, гусул алгыла, тазалаңгыла. Жөн эле тазалаңгыла десе болот, анда тараны антибитип кир жериңе жууп коесуң. Фагтасилу дегени берилип тазалаңгыла, абдан жууңгула дегени. وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ Кимдин атыры бар болсо, فَلَا يَدُرُّ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ Ошол атырдан коюнганы зыяны тийбейт деп атат. Кызык, кандай зыяны тийбейт? Пайдасы бар деп айтпайбы десе, болгону ошол учурда арабтарда атыр коюну аялдардын гана адат деген түшүнүк болгон экен. Атыр коюнса чото мынтип көз менен карап, алегиде болуп калганбы дегенде бир пикир таралып калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн айтып атат, эй туугандар, жума күнү атырыңар болсо, атырыңардан койгула, анын зыяны тийбейт деп атканы, жана пикириңер туура эмес, атыр койгула, атыр койгоно сүннөт деген сөз. Демек, зыяны тийбейт деген маани сүннөт деп маани бересиң бу жерде. Ошол адатты, үрп адатты сактап туруп, билип туруп. Эркектердин адаты атыры жыты бар, түсү жок болот. Аялдардын атыры түсү бар, жыты аз болот. Ошол атыр. Эркектердин атыр койгондо атырдын өңү түсү көрүнбөш керек. Демек эркектерге боек кереги жок таптакыр. Бирок жыты буркурап туруш керек эркектердин атырынын. Аялдардын атырынын жыты суюгураак болуш керек, анчалык ачык болбош керек. Бирок анын кызыл тазыл бош. Бул деген атырлардын бардыгынын түсү болот деген сөз. Азыркы биз жана пыспытып сеп койгон атырларыбыз ошол атырлардын жээнинин жээни эле. Кичине алып туруп судан кош биз деп алдап аткан кербези. Сорпосун дегенде. Чыныгы атыр бир койсоң ошол көпкө чейин кетпей тура берет. Таза атырлар. Мына ошондой атыр болгон. Аялдын атыры боло турган болсо, аны койгонго болбойт эркектерге. Ал эркектерге койгонго болбойт, аны аялдар өздөрү коюш керек. Ва алейкум биссиваки жана мисвак силерге милдет болот деди. Эмне? Тиштериңерди мисвак менен тазалагыла, айрыкча жумага келгенде. Имам Малик риваят кылды, Ибн Мажа риваят кылды.
İbn Abbas'tan uşul hadis var, biroq İbn Abbas muttasilan rivayet qildi degeni. İbn Abbas özü sahabi, emne musnad toluq turdi. Bu hadis dayif deb aytgan mümkünçülük çok qaladı. Ve anil Bara'i qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkan alel muslimina en yagtasilu yevmel cumuati. وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ لَهُ طِيبٌ رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن. Hazreti Al-Bara ibn Azib aytat, Peygamber aleyhisselam aytdı deyt, musulmanlarga vacip boldu deyt, Cuma günü gusul aluları. Biz ayttık, Cuma günü gusul alat degen söz, Cuma namazga degen mani. Antkeni Cuma günü, emne üçün Cuma günü Cuma namaz bolgon üçün. Anın dalili, Cuma okup bütüp gelip gusul alsan, bayağı soğup kalbaydı sende. Çünkü mü? Cuma'nı okup alıp barıp gusul alıp, Peygamber aytkan Cuma günü gusul al degende alsan, al ötpeydi. Cuma'ga çeyin bolup, oşol tazalığın Cuma namazga saktalıp gele turgan bolsa. Cuma günü gusul alış vacip boldu dedi. وَلَيْسَ وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ تِيبِ أَهْلِهِ. Cana üybülösünün atırından karmansın da vatat. Kolun tiygisin de vatat. Üybülösün atırı degen, ayalın atırı degen söz emez. Adatta oşul atırlardan bardığın ayaldar saktap beredi üyde dağı. Atırman bir de alasın. Anan atırından bir de alsan an atırı bolboydu. Sendegi menin atırman bir de alasın. Hani köptörü düşün böyle üyündeki atırından ayalındaki atırdan alsın degende ayaldın atırından dep düşünüp kalat al takır tura emez. Anday bolboydu, al günö bolat, al uyat bolat. Al uyat bolat. فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ لَهُ طِيبٌ. Emi atır tapmasa, anda bunun atırı su geçtiği olat deydi. Anda jakşla öyle juunup koya kal deydi. Demek atır menen su ekönü çoğultkan jakşı, eğer de ököten jok bolsa da bir ön çoğultuş gerek degen mani. Demek su söz türde boluş gerek, atır andan beter jakşı olat. Atır jok bolsa sunu söz türde alışın gerek, al degen sünnet muvakkada degen mani gelip çıkar. Demek juunuş gerek degen söz. Kebir adamlar atır koyat juunbay turu al bolboydu. Tazalap al atır koyuş gerek. Tazalap al ve atır koysan anda sassık atır varsa andan beter sassık bolup ketişi mümkün. Atravleniya olup ketişi jittar dağı. Oşun üçün tazalap alıp durup giyin atır koyuş gerek. Ekinci bir erece gelip çıkat, bir jakşı erece. Bul kanday? Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu degen. Eğer de bizge bir nerse buyurulsa, oşonun bardığını atkaralvasak, anda bardığı taştalbaydı. Bir nerse buyurulsa, oşonun bardığını atkaralvasak, anın bardığı taştalbaydı. Bizge juunup atır koyonga buyruk berildi. Biz juunup atır koyalvasak, anda emne kılabız? Atır koyalvay kalsak, juunu öyle koyabız. Ekin nerseni toluk atkanda birini atkarabız degen mani. Kede biz taza olup durabız, biroq juunaga jetişpey kaldık, anda atırın ele koyabız. Çünkü tuğan, aldağı bolot. Oşol siyahtı, şariat bizge buyruk berse, oşol buyruktun barat karalbasak, bardığın taştap koy degen söz emez. Misal üçün kebir adamlar var, emi şunday bolup ketdi, anan men emi uaqtım az bolup, anan işim şunday jok bolup ketip, peşimi okuyalbay kaldım da anan namaz toluk okuş gerek, 5 mal okuş gerek dep turup, anan peşimi okuyalbay kalgandan keyin namazın barın taştap koydum dep, şuntu arızdanat da. Jok sen anda 4 malın okuyup et, peşimin kaza kılıp okup turat tur, takır bolbay kalsa. Mine üçün gebirin atkaralbay kalsan, bardığın taştap jiberişin gerek. Anday bolboyt. Anday bolboyt, muna Peygamberin sözünün özünün bizge şunday dalil gelet. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu erece. Bardığı atkarılbagandın, bardığın taştap jiberbeysin, kolundan gelişi atkar, oşuğa jarşa soğuk olasın sen degen mani. Misal üçün zekat berişin gerek. 117 bin so'm akçaң var, 120 bin so'm. Oşondan kança veresi 40'tan biri? 120'dan? 2800 so'm deydi. 3000 so'm. 3000 so'mdu bereyin desen bir neke olup. Şonda 2000 so'm kalıptır. 2000 so'm berip kutulaver, 1000 so'm karız bolup turattır Kudayın astında. 3000 so'm tapkanга çeyin kalganын bermem dep jüre berseň андай bolboyt. Barın berip alбай atasыңбы? Jok degende uşul barın berip tur, anan kalgandagy bir gep bolor degen mani gelip çıgat. Koldan kelişinçe jakşılıkka hareket, koldan kelişinçe jakşılıkka umtulu degen mani.
Babul hutbati was salati. Hutba jana namaz babı. Emi Cuma'nın hutbası jana Cuma namazının özü tuğrasındağı söz. El faslul awwalu an Anasin enne nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kana yusalli el cum'ata hina tamilu eş-şemsu ravahul Bukhariyu. İmam Bukhari aytat, Hazreti Anas aytdı deyt. Hazreti Anas aytat, Peygamberimiz aleyhisselam Cuma namazdı gün oğunda okuytele deyt. Cuma namazının vaktısı beşin namazının vaktısı menen birdey. Bir gana Hanbali mazhabının kebir rivayatında Cuma namazının vaktısı ayet namaz menen birdey. Hanbali mazhabı jaygaşkan өлkөлөрдө oşol Cuma günü ayet azandı saat 11'lerde çıkırıp koyuveredi. Men Makkaga barsam Makkada görünce Hanbaliler azan dugup alıp çoçup ketken de emne tutat bul depçi. Cuma günü dem alış bagында dokup gelip kichine zikir kılıp uktayсың Cumaga чейин. Кыракатал уктап алайын. Ата уктay башка күндө сабакта болбойт. Уктайын десең да азан айтып келет, чочуп кетип, кийинип, жуунуп барып отурсам, эч ким жок. Ана күтөм жок, муна күтөм жок, уктап зеригип, ана карасам, saat 11 болгон экен. Saat 1'de окулат Жума деген. 2 saat күтүп отурдум мечитте. Кийин бирип калма, китеп окуган эмес ламанда. Мен ойлойм, алардын ошол эрте окулат дегени жанагы айт намаздагы маселе менен шубха болуп калган болуу керек деп ойлойм. Аралашып калган. Ал эми Шафилерде, Малики, бизде Ханафилерде Жума намазынын убакыты бешим намазына Бухариде келет. Ошол күнү огондо Жума окуйт эле деп. Wa an Sahl ibn Sa'd qala ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'da al-jum'ati muttafaqun alayhi. Sahl ibn Sa'd aytat, biz kaylula dagı kılbayt elek, abet dagı içpeyt elek, Juma namazdan keyin gana kılat elek deydi. Demek adamlar Cumaga çeyin anı munu men alek bolboston erterek Cumaga kelin hareketini görüşөр eken. Gelip oşul жерде masele okup, nafil okup başka kılıp жүрүшкен дагы Cuma бүткөндөн кийин жанагы түшкү кайлуланы Жумадан кийин уктайт элек дейт. Кайлула деген сөз түштө эс алып алуу. Же уйку менен куштолгон эс алуу, же уйкусу жок деле суну алып жатып эс алуу деген маани. Кайлула. Ошону Жума күнү Жумадан кийин кылат элек, анан түшкү тамагыбыздагы Жумадан кийин ичер элек дейт. Ошон үчүн колдон келишинче Жумадан кийин ичкен Жума күнү жакшыраак болот. Курсагың ток бар, ушун түп мелтиреп, анан оозуңа мантын жыты буркурап чыгып турса, бияктан шорпо тамчылап тердеп турса, башканы кыжалат, манты жегенге жакшы. А бирок жыттаганга жакшы эмес. Айрыкча бирөө жегенден кийин. Ишенбесең, машинеге бензин куйганы барсаң, сенден бирден бирөө манты жеп келип, май колу менен жанагы кармаган болсо, сен кармай эми куян десең, колуң манчыттанса, бир жаман жыттанат. Ошон үчүн адамдын аппетитин ачпаш керек. Жумага чала тоют болуп келип, Жумадан кийин барып мына кафелер толтура, Кудайга шүгүр. Айтып ачы, эшектин эти кафеге берген жокпуз деп атышат. Андай. Бирок башка бир айтып атат, мен пушургамды. Мен пушургамды бир айтып атат, башка бирөө чыгып. Анис وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة رواه البخاري. İmam Bukhari'nin rivayetinde Hazreti Anas'tan Peygamberimiz Aleyhisselam deydi. Eğer de gün soğuk bolsa namazı ertelete okuytul. Erte degen algaçkı wagында. Eğer de gün ıssık bolsa namazı geçendetele makruh bolbay turgan ubakka çeyin. Бул качан дуалдын көлөкөсү бир аз түшүп, адам баса турган көлөкө болгонго чейин. Аравияда күн ысык. Өлүп калыш, шашлык болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн Жумага келгендер дуалдын боорундагы менен көлөкө менен басып келсин деп, ошол ысык болгондо күн ойт да. Анан дуалдын боорунда бир адамды жол алат. Ошол көлөкө менен басып келсин деп, Жуманы бир аз кечереге окуйт эле деген маани. İbadattın özünde adamlarga jardam var, ırahат бар, ырайым бар. Деп туруп анан кийин риваятчылардын бири айтты, "Yani Cum'ata aytайын дегени Жума намаз болчу" деп айтып атат. Биздин мазхаб боюнча Жума намазбы, бешим намазбы суук болгондо алгачкы убагында окуп, ал эми ысык күндөрү бир аз кечендеткен жакшыраак болот. Эми бул ошол ысык жерлерде. Анан бизде андай шарты азыраак, өтө андай ысык эмес бизде.
Бирок өтө ысып кетип жанагыдай болуп кете турган болсо, анда ошол бешим намаздар, жума намаздар, жайдын күндөрү ушул күндөр саат мисалы үчүн 3-кө жылсын же 4-кө жылсын деп койсо, жарай берет тууганым. Адамдарга зыян келип калбаш керек. وعن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء رواه البخاري. Saib ibn Yazid aytat, birinchi azan deydi. İmam minbarga çıkkanda bolot ele deydi cuma günü. Peygamberimizin doğrunda, Abu Bakır'dın doğrunda, Umar'dın doğrunda. Kaçan Osman halife olganda adamlar köpeyip ketip 3-cü azandı koşup koydu, Zavra'nın üstünden deydi. Hazır cuma namaz kanday? Azan aytılat. Gelip bardığımız 4 rekat okuyuz. İmam minbarga çıkat. Dağı bir azan aytılat. Ana qomat aytılınat. Qomatda azanda aytılınat. Demek Peygamberimizin ubagында imam minbarga çıkkanda bir azan aytılçu, anan ekinci qomat aytılınçu. Hazret Osman'ın ubagında azırkı bizden birinci azan koşulup kaldı. Geçiresizler. Emne üçün adamlar köpeyip ketti. İmam hutbaga çıkkanda adamlar jakın ele jerde olup, meçitin janında bazar olup, imam buyaka çıkıp, anan azan aytılıp atkanda adamlar çürkap girip gelip hutbаны okup kalışçı. Şahar çoğoydu. Bazar çoğoydu. Adamlarga jetpey kalgandan Zavra degen bir üy. Oşol Madinadağı men öyleyim en büyük üy oluş gerek. Oşolun üstüne çıkıp, oşol жерден azan kıykırganda adamlar bardığın taştap gelip oturup kalıp, cumasını beşimlerini okup, sünnetlerini 4 reket. Anan imam minbarga çıkıp, anan özünçe azan aytılıp, anan başlarıp ketçeken. Anan Hazret Umar 3-cü azandı koştu. Emine 3-cü azanda aytıp atasına birinci olup atpayı dese, yok, tertip boyunca birinci olup atat, bırak tarixi boyunca 3-cü olup atpayı deydi. Tarixi boyunca 3-cü olup atpayı deydi. Demek Peygamberin ubagında azan aytılınıp, Abu Bakr Umar'ın ubagında. Anan azandan keyin sırasıyla hutba başlar çıkan. İmam minbarga çıkkandan keyin azan aytılıp hutba başlar çıkan. Anda 4 rekat sünnet kayakta kaldı deydi. Cumada 4 rekat sünnet okulbayt degender mına uşunu aytıp atışat. İmam azan minbarga çıktı, azan aytılındı, anan hutbanı aytты, anan pazaga düşüp ketti. Demek Peygamber 4 rekat sünnet okugan emes cumanın astında. Abu Bakr okugan emes, Umar okugan emes. Öy tuğandar, sizler kata okup atasыңар ошону дегендер ошондон чыкты. Бирок ал далил эмес. Далил эмес. Hadisтерде 4 рекат сүннөт бар экен айтылган жуманын астында. Аны окуп бергенбиз. Болгону азанга чейин окулунган. Убактысы киргенде окуп алып туруп 4 рекат сүннөтүн ар ким өзүнчө. Анан имам минбарга чыкканда азан ошондо айтылган деген маани. Бул деген сөз бизде азанга байланбайт, убакытка байланат. Жөн күндөрү дагы башка азан деген бул эълам, убакыт билдирүү деген. Демек, бу жердеги маселе имамдын хутбага чыкканын билдирип атат. Башка убакыттарда жума күнүнөн башка убакыт убакыттын киргенин билдирсе, а бул күнү имамдын минбарга чыккандыгын билдир деп жумага хасия болду. Кээ бирлер сурайт, убакыт кирди эртең менен, имам уктап калган базанчы азан жок, ошондо саатка карап намаз окуй берсем болобу, же имамды угушум керекпи? А имам ошол күнү өлүп калган болсо, жаңы имам шайлана элек, азан чыкпай калса окубай коесуңбу намазды? Жок, ага эмес. Намаз убакытка байланат. Ошон үчүн имам 4 рекат сүннөтүн окуп алып, анан бияка чыгып олтурган азан айтылынып, анан намаз башталган деген маани. Деп имам Ибн Кумам Фатхул Кадирде мына ушундай баяндама берет. Эгерде ушуга карап туруп, бул жерде ачык сөз жок. Бул жерде 4 рекат сүннөт окуп алгыла деген жок, сөз жок. Бу жерде азан имам минбарга чыкканда айтылат эле деген сөз бар. Имам жумада 4 рекат сүннөт окулат деген хадисти каяга алып барабыз? Демек азанга чейин окуп алган деген маани ошондон келет. Ошондо гана биз хадистердин бардыгына бирдей амал кылган болуп эсептелип алмады бир туугандар. Экинчи бир себеп. Адамдар көбөйүп кеткенден улам Hazreti Osman bir azanды кошконго мажбур болду. Жума күнү. Адамдар ошондо бидат деп айтышты кийинкилер кээ бирлери. Жок, бидат эмес. Зарылчылык учурда кээ бир нерсе уруксат берилет.
Пайгамбарыбыздын Мавлидин деп айтып атабыз биз. Мавлид адамдар пайгамбардан алыстап кеткен башка болгон учурда эстетип коелук пайгамбарыбыз деп, ошону шылтоо кылып, туулган ай, туулган күнү, туулган жылы деп, ошентип эмне адамдарды чогултуп зикир айта турган бир шылтоо. Ушул сыяктуу. Анда динге жаңылык киргизип жибер деген нерсе жок, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн Ибн Теймия айтат. Бүт вахабилердин имамы, падышасы ошо. Ханафилердик Абу Ханифасы кандай болсо, вахабилер Ибн Теймия ушундай. Мавлид болбойт дегендердин башчысы айтат. Эгерде адамдар динден алыс болуп суздап кетсе, ошолордун башын кошчу мавлид кылсаң боло берет дейт. Шылтоо менен келип алат дейт. А бирок өмүрү сүннөт менен өтүп, күнүгө пайгамбар десип зикир менен жүргөндөргө ал болбойт дейт. Анткени мунуку күнүгө сүннөт. Күнүгө пайгамбар дестеп турат деп айтып атат. Адамдардын бардыгы аз эле болсо, анда биринчи азандын кереги жок, экинчи азанды окуй беришиң керек эле. Демек, урматтуу бир туугандар, маслаха, пайда каякта экендигин туура билген үйрөнүш керек. Мына Азирет үчүнчүнү кошту. Эч ким аны бидатчы, фитначы, пайгамбар жок эле деп айткан жери жок. Кийин гана бирөөлөр чыгып ошентип сүйлөп атышат. Кудай таалам шерменде кылган сактаган болсун. Кудай таалам анан Завра дегенибиз ошол эмне? Бийигирээк үй деген жанагы мунарлардын тарыхы. Мунара дагы жок болчу. Мунара курулчу эмес бизде. Бирок аракет кылып бийик үйгө чыгып айтышчу. Маккада Кабанын үстүнө чыгып алып айтчу Азирет Билал керек болсо. Бийик жери деп. Демек, мунара да ошондой жанагы зарылчылыктан улам келип чыккан маселе. Демек, микрофон колдонсоң боло берет деген маани. Пайгамбар айткан, кулагың ушундай коюп, эки кулагың кулаңа тыгып ал деген. Эмнеге деген үнүң бийигирээк чыгат деген. Демек, кайсы нерсе үнү бийигирээк чыгарып, адамдарга көбүрөөк жеткире турган болсо, ошол нерсе болот. Анан кээ бирлер астагфирулла, микрофон жок, бидат илгери пайгамбардан болгон эмес. Анда мунарларды ыргытып бер. Жок тууганым, ошон үчүн бул дагы эмне ошол сүннөт деп айтсак туура болот. Анткени үндү бийик кыла турган каражат. Ушул жерден кийинки саатта улайбыз иншалла. Баяндап хутба кирет. Баяндап. Хутба дегенде расмий хутба гана. Имам бияка таян кырмагандагы. Баян хутбага кирбейт. Хутбаны кыргызчасы эмне болот дейт? Өткөн жакшы албетте, бирок рукундар арабча болуш керек. Такбир, Аллага мактоо, пайгамбарга салаваттар арабча болуп, анан калганы кыргызча болсо боло берет. Малики мазхабта бардыгы арабча болуш шарт дейт. Жума хутбасында унчукпай олтуруш керек дедиңиз. Ошол маалда дуа кылыш керек деп да айттыңыз. Биз дуа кылып жатып хутбаны укпай калып күнөөкөр болбойбузбу? Кандай кылышыбыз керек? Жүрөк менен да айтканбыз, а? Хутба үчүн да дуа кабыл болот, бирок жүрөк менен тилектериң аруланып айтылып турсун деген сөз. Тилиң кыбырабасын. Хутбаны берилип, жүрөгүңдө каалооң какшап турсун. Парыздан кейін сүннет окулуучу намаздарда парызды бүтүп, аятал курсини окуп, теспи тартып, анан туруп сүннет окусак болобу же намаз бүткөндөн кийин теспи тартылыш керекпи дейт. Сүннөтү намаз бүткөндөн теспи тартылыш керек бардыгы. Ооба. Пайгамбардын бул жөнүндө хадистери бар. Анан хадис туура эмес түшүнгөндө туура эмес айтып басып жүрүшөт. Чындыгында ошол пайгамбар алейхиссалам айткан кылган амал ушул, сүннөттү эмне кылыш керек болот? Намаздан кейін менин соткамды шам намаз алдында бир тааны сүннөтчө намаз окуган иничек соткамды сурап атама чалып алайынчы деп сыртка чыгып жок болуп кетти. Эгер ушул тегеректе жүрсө уятты ыйманы бар болсо калтырып бер, сыртта күтүп турам дейт. Хотя бы симкамды таштап кетсин дейт. Сүннөт кийинген адам таппай калды болуш керек сизди. Иншалла берет, бул аманат туугандар, симкасын дагы телефонда бергиле кайтып. Эгер унутуп калган болсоңор деп. Сүннөт кийинге духу жеткен адам аны урдабайт иншалла. Мен бир докторго баргам элем. Өзү ажы